Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Сумма баъд, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир туугандарым, мархум устазыбыздын мүрзөсү нурдуу, жаткан жери бейиштин бакчалардан бир бакча болсун. Бүгүн келген пикирлеш, шубагажы мухлистерин алкыш бата дуаларын Аллах Таала кабыл кылган болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын амекisi Hazreti Hamza ile Peygamberden bir 3-4 yaş ulu edi. Köpünçe sahabalar birge oturup Peygamberden Hazreti Hamza'dan sorap kalçı öyle. Hamza sen ulusun bu, je Peygamber ulu bu dep. Hazreti Hamza'nın uşunday adep ahlakı al kişi Peygamber ulu. Biroq men aldın törelgönmün dep. Ova Çubak ağacından men 4 yaş aldın törelgönmün, biroq bizdin barımızdan ulu jigit ele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din ulu sahabası Hazreti Umar bir gün özünün jakın joro joldoşları menен oturup ümitіңөрдү каялыңарды айтып калчы, эмне менен каялданасыңар десе, Hazreti Umardын жанында бирөөсү айтат: "Мо үйүм кором толгон алтын болсо, эли жериме таркатсам, эли жерим бир жыргалда жашаса" дейт. Экинчиге келип, "Сенин үмүтүң кандай?" десе, "Ушу короо толгон жавхарлар, кымбат баалуу алтын, күмүш башка болса элге таркатсам, эл жыргап жашаса" дейт. Үчүнчү сахаба, "Сенин үмүтүң кандай?" десе, "Ушул короолор толгон, өрөн толгон курал жарак болсо, элимди коргогон курал жарак менен камсыз кылсам" дейт. Данышман Hazreti Umarга келип, "Сенин үмүтүң эмне?" десе, "Менин үмүтүм Абу Убайда ибн Жаррах, Муаз ибн Жабал сыяктуу пайгамбардын тарбиясын алган жигиттер болсо, эр жигиттер болсо" дейт. Курал жарактын, алтын, күмүштүн эч бир пайдасы болбойт. Чубак ажы сыяктуу элин, жерин, динин сүйгөн эр жигиттер болмоюнча. Урматтуу мусулман бир туугандарым, Hazreti Абубакр Сыддык Халид ибн Валид деген улуу сахабаны Хира деген бир газватка жөнөткөн кезде мушриктердин, кафырлардын көптүгүнөн Халид ибн Валид Амирил Муминин, ошол кездеги падыша халифага, "Мага жардам жөнөтсөң, аскерибиз аз болуп жатат" дейт. Ошондо Hazreti Абубакр Qaqa ibn Amr деген bir sahaben jönötөт. Al-Qaqa ibn Amr. Bir il adam jönötөt. Jönötkөндөн кийин Абубакр катка ушундай жазат: "Сага bir адамды жөнөттүм, 1000ге тете" дейт. Кээ бир инсан бар, bir insan 1000 адамга тең келет. Кээ бир адам бар, bir адам миллион адамга тең келе турган адам бар. Кээ бир 1000 адам бар, bir адамга арзыбаган адам бар. Биздин чубак ажыбыз кыска нуска жашады. Бирок өткөндө Москвага барганда Айштабыз чыгып, ошол 6000 адам арасында менин балам өлбөптүр деди. Ооба, чубак ажы өткөн менен, урматтуу мусулман бир тууган, артында канча илим билим калтырды, канча мухлистер калтырды. Ошол жерде мен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир хадисин айтып, бирок кээ бирлерге бул апыртма дегендей болушу мүмкүн. Пайгамбар айтат: "Менин үммөтүмдүн арасында Аллах Таала ар 100 жылдын башында бир мужаддид жөнөтөт." Мужаддид деген динди жаңылоочу эмес. Динге жаңы методдо, жаңы бир багытта кызмат кыла турган үммөтүмдөн алымдар жөнөтөт дейт. Мен ойлойт элем, ушу биздин заманыбызда ошо пайгамбардын үммөтүнөн чыккан, иманга, исламга өзгөчө бир багытта кызмат кыла турган, башка бир багыт бере турган бир устаз эле. Ошондой устазды өмүрү кыска экен, бирок анын кыскалыгында эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламда болгону 23 эле жыл жашады исламда. Бирок бүгүн 14 кылым болсо, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам батыштын жазуучулары инсан тарыхында өткөн улуулар 100 десе, изилдегенден эң биринчи Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды койгон. Мен да бүгүн ошондой Кыргызстанда, кыргыз элинде, элине, жерине, динине кызмат кылган десе, ошондой чубак ажыны мен коймок элем. Бирок тилекке каршы, урматтуу мусулман бир тууган, бир ачуу чындык экен. Биз кээде өзүбүздүн арабызда чыккан ошондой залкар аалымдарды кадыр барктай билбейт экенбиз. Өткөндөн кийин бармак тишеп өкүнөт экенбиз. Жараткан Аллах табарака ва таала чубак ажыбыздын калган перзенттерине бекем иман, ошо ажыбыздан өтө турган жакшынакай аалымдар болуп чыксын. Айштабызга Аллах табарака сабырдуулук берсин. Ушул жерге келген баарыбызга Аллах таала жүрөгүбүзгө бекем иман, иманга, исламга кызмат кылууду баарыбызга насип этсин. Жараткан Аллах табарака ва таала биздин элибизден ушундай чыгарган алым, бул Кыргызстан эмес же Орто Азияда эмес, ислам ааламында өтө орду бар өзгөчө бир инсан эле. Жараткан Аллах табарака ва таала мүрзөсүн нурдуу,
жаткан жерини бейиштин бакчалардан бир бакча кылган болсун. Кайра сөздүн тоготер жери бир адам 1000ге, 10 миңге, миллионго тете. Кээде 1000 адам бир адамга арзыбаган адам. Эгер чубак ажыны жакшы сүйө турган болсок, чындыгында ар бирибиздин жүрөгүбүздө чубак ажыга болгон мухаббатыбыз болсо, биз ошо кишинин кылган кызматын, көрсөткөн жолудан жүрүүдү Аллах Таала насип этсин. Жараткан Аллах Таала баарыбызга ак жолдо көрсөтүн, ак жолдо жүрүү насип этсин. Арам жолду арам көрсөтүп, арам жолдон, арам ниеттүүлөрдөн баарыбызды алыс кылсын. Чубак ажынын эң негизги ниеттерден бирөөсү эч качан бир жамаатка, башка бөлүнүүгө чакырбайт эле. Баарыбыздын башыбызды бириктирүүгө аракет кылат эле. Келиңиздер. Эгер чубак ажыга болгон ошондой мухаббатыбыз болсо, бүгүн сен ал жамааттансың, сенин пикириң андай дебестен, ошо ажекебиздин жолунда биримдикте, ынтымакта, иманга, исламга, мекенибизге кызмат кылалы. Бар болуңуздар, аман болуңуздар.